Кыш мезгили өз өкүмүн сүрүп жаткан чакта жайды эске салган экзотикалык көпөлөктөр көргөзмөсү башталды. Анда шаар тургундары дүйнөдөгү сейрек кездешкен көпөлөктөрдүн бир нече түрүн жакындан көрүп таанышууга мүмкүнчүлүгү бар. На данный момент Кызыл китепке кирген көпөлөктөрдүн 20дан ашык түрүн көрүүгө болот. А бирок бир көргөн көпөлөктү кайра экинчи жолу көрө албайсыз. Анткени коллекция уламдан улам жаңыланып турат. Бул көпөлөктөр Филиппин, Улуу Британия, Кытай, Түштүк Америка сыяктуу экзотикалык жайларды мекендешет. Айта кетсек, дүйнөдө алардын 160 миңге жакын түрү бар. Арасында 15-тен 40 сантиметрге жеткендери да кездешет. люди, которые Коноктор курчакчалар көпөлөккө айланган кызыктуу процессине өздөрү күбө болушат. А бирок аларга тийгизбейбиз. Анткени өтө сезилтал жана назик келишет. Көпөлөктөр табигый жашоодо гүлдүн ширеси менен азыктанса, ал эми колдоого алгандар экзотикалык жер-жемиштер, ар кандай ширелер жана таттуулар менен тамактанышат. Негизги көпөлөктүн жашоосунун узактыгы тамактанганына жана жүргөн жеринен көз каранды болот экен. Кызыгы атлас көпөлөгү тамактанбайт, анткени ал личинка учурунда жакшы азыктанып алгандыктан 6 күндөн 10 күнгө чейин өмүр сүрөт. для содержания Бесилген апельсин, суга кантты же балдын аралашмасы кошулгандар менен тамактанышат. Булар жылуулукту жана нымдуулукту талап кылгандыктан көргөзмө өтө турган жайды плюс 27 градуста жылуулап, жогорку нымдуулукта кармайбыз. Учурда көздүн жоосун алган экзотикалык кооз көпөлөктөр жоголуп кетүү коркунучуна туш болду. Себеби айымдардын зер буюмдары дал ушул көпөлөктөрдөн кошуп жасашууда. Мындай кырдаалды алдын алуу үчүн атайын фермалар пайда болуп, көпөлөктөрдү көбөйтүүнү колго алып жаткан чагы.